Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили 4-класс 4-чейрек. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматов. Грамматикалык темасы ким жөнүндө, эмне жөнүндө. Сабактын максаты. Бүгүн биз сабакта Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышабыз, жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Текстти көркөм окуп, берилген суроолорго так, туура жооп беребиз. Мекенди, эне тилди сүйүүгө үйрөнөбүз. Келгиле анда балдар, жаңы сөздөрдү бардыгыбыз кайталап, сөздүк дептерлерибизге жазып алабыз. Бүт дүйнөгө кыйынчылык, тааныткан, турмуш, чыгарма, уламыш, үйрөткөн. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин залкар жазуучусу. Биз аны көптөгөн көркөм чыгармалары менен таанып келебиз. Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулуп, өз окурмандарын таап келет. Анын китептери 170ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Белгиле анда балдар, окуу китептеги 139 бетти ачып, Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган текстти окуйлу. Чыңгыз Айтматов бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы 12 декабрда Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Мектепте окуп жүргөндө эле согуш башталат. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кат тааныган улан кыздар саналуу гана эле. Турмуштун көп кыйынчылыгын көрөт. Бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алды. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган. Чоң энеси Айымхан неберелерине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам болуп саналат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына киргизилип, окутулуп келет. Чыңгыз Айтматов айткан учкул сөздөр. Канткенде адам уулу адам болот. Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат. Ааламга жол айылдан башталат. Дагы көптөгөн учкул сөздөрү бар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде көптөгөн көркөм тасмалар тартылып келген. Ал көркөм тасмаларда чыгармаларында согуш мезгилин сүрөттөгөн, согуш мезгилиндеги адамдардын оор турмушун, жашоо образын чагылдырып келет. Анын чыгармаларынын негизинде тартылган тасмаларга токтолуп кетсек, булар биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Гүлсарат, Кызыл алма, Ак кеме. Балдар, силер бул чыгармаларды улам чоң класс болгон сайын окуп, таанышып келебиз. Ушул Чыңгыз Айтматовдун көркөм тасмаларында Кыргыз Республикасынын атактуу кино актерлору жана актрисалары катышкан десек болот. Анын чыгармалары обондуу ырларда дагы ырдалып келет.
Кыргыз элине таанымал ырчылар анын негизинде ырдап келген. 2008-жылдын 10-июнунда оорунун кесепетинен жазуучу көз жумган. Маркумдун сөөгү Чоң Таш айылындагы ата бейит көрстөнүнө коюлган. Ошондой эле 2011-жылдын 30-августунда Бишкектин борборундагы Ала Тоо аянтына Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулган. Балдар, силерге Чыңгыз Айтматов тууралуу берилген маалыматтар кызыктуу болдубу? Кеңири маалымат алдык десек болот, Анда ар бирибиз өзүбүз суроолорго жооп берип, дептерлерибизге жазабыз. Бүгүнкү сабак ким жөнүндө болду? Чыңгыз Айтматов кайсы жылы туулган? Анын кандай чыгармалары бар экен? Ал чыгармаларында эмне жөнүндө жазылган экен? Балдар, ушул суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар, баардыгыңар туура жооп берип жатасыңар деген ойдомун. Бүгүнкү сабак жактыбы, балдар? Анда силерге үйгө тапшырма. Бүгүнкү сабакта схеманы көрүп турасыңар, билем, билдим, билгим келет деп турат. Билем. Бул сабакка чейин эле эмнелерди билчилеңер? Чыңгыз Айтматов жөнүндө кандай маалыматтарды билген элеңер? Ошолорду билгениңерди билем деген жерге тизмектеп жазасыңар. Ал эми экинчи билдим. Бүгүнкү сабакта Айтматов жөнүндө эмнелерди дагы жаңы билдим? Ошолорду жазасыңар. Билгим келет. Дагы Чыңгыз Айтматов жөнүндө кандай маалыматтарды билгиңер келет? Чыгармалары жөнүндөбү, кино тасмалары жөнүндөбү тартылган? Өзүңөрдүн оюңарды жазасыңар. Анда биздин сабагыбыз ушуну менен аяктайт. Көңүл бурганыңарга рахмат.